Кудай сага асман шүйдүрүмүн, жердин семизин берсин. Нан менен шарапты мол берсин. Элдер сага кызмат кылышсын. Уруулар сага баш ийип таазим этишсин. Бир туугандарыңдын төрөсү бол, энеңдин уулдары сага баш ийип таазим этишсин. Сени каргагандар каргышка калышсын, алкагандар алкыш алышсын. Ысқақ Жақыпқа батасын беріп бүткөндөн кийин Жақып атасы Ысқақтын алдынан чыгып кетер менен бир тууганы Эйсап аңчылыктан келди. Ал да атасына тамак бышырып алып келип, "Тур ата, уулуң алып келген илбээсиндин этинен же, анан мага батаңды бересиң" деди. Атасы Ысқақ андан "Сен кимсиң" деп сурады. Ал "Мен тун уулуң Эйсапмын" деп жооп берди. Ошондо Ысқақ аябай коркуп, калтырап кетип мындай деди: "Сен келерден мурда мага илбээсиндин этин алып келген ким эле? Сен келгиче мен анын баардык тамагынан жеп ага батамды бердим. Ал эми баталуу болот." Эйсап атасынын сөздөрүн угуп боздоп ыйлап жиберди. Анан "Ата, мага да батаңды бер" деди. Бирок ал "Бир тууганың куулук менен келип сенин батаңды алып кетти" деди. Ошондо Эйсап ага Жақып деген ат бекеринен коюлган эмес тура. Анткени ал мени 2 жолу алдап кетти. Ал менин туңгучтугумду алды, эми менин батамды да алды деди. Анан ал атасынан "Кантип эле сен мага батаңды калтырган жоксуң" деп дагы сурады. Ысқақ Эйсапка "Мен аны сенин мырзаң кылдым. Бардык бир туугандарыңды да ага колчулукка бердим. Нан менен шарапты мол бердим. Эми сага эмне кыла алам, уулум" деп жооп берди. Бирок Эйсап атасына "Ата, кантип эле сенин бир эле батаң болсун? Мага да батаңды бер, ата" деп озондоп ыйлады. Ошондо атасы Ысқақ ага мындай деп жооп берди: "Сен семиз жерде, асман шүйдүрү менен сугарылган жерде жашайсың. Кылычың менен жашап, бир тууганыңа кызмат кыласың. Бирок ага каршы чыгып, мойнуңдан анын моюнтуругун алып таштай турган мезгил да келет." Ошондо Эйсап атасы берген бата үчүн Жақыпты жек көрүп калды. Анан Эйсап ичинен "Атамды жоктоп ыйлай турган күндөр жакындап калды. Ошондон кийин бир тууганым Жақыпты өлтүрөм" деди. Ребекага тун уулу Эйсаптын сөздөрүн айтып келишти. Ошондо ал киши жиберип, кичүү уулу Жақыпты чакыртып, "Сени бир тууганың Эйсап өлтүргөн жатат. Эми уулум, менин сөзүмдү угуп ордуңан тургунда, Харандагы менин бир тууганым Лабандыкына кач. Бир тууганыңдын ачуусу тараганча, аныкында бир аз жашай тур. Бир тууганыңдын сага болгон ачуусу тарап, ага кылгандарыңды унутсун. Анан мен киши жиберип, ал жактан сени алдыртып алам. Бир күндүн ичинде экөөңөн тең ажырап калгым келбейт" деди. Анан Ребека Ысқакка "Хет кыздарынан улам мен жашоого ыраазы эмесмин. Эгерде Жақып да бул жердин кыздарынан, Хеттин ушундай кыздарынан аял алса, анда мага жашоонун кереги эмне" деди. 28 бап. Ошондо Ысқак Жақыпты чакырып, ага батасын берип мындай деп осуят кылды: "Канаан кыздарынан аял алба. Ордуңан туруп, Месопотамияга апаңдын атасы Бетуэлдин үйүнө бар. Ал жерден апаңдын бир тууганы Лабандын кыздарынан аял ал. Кудуреттүү Кудай сага батасын берсин. Сени укум тукумдуу кылсын. Сенден көптөгөн элдер тарасын. Кудай Ибрайымга берген батасын сага да, сенин укум тукумуңа да берсин. Кудай Ибрайымга берген, азыр сен кезип жүргөн жерди мураска ал.